Сулайманов Бирбол. Урматтуу коллегалар, азыр уксак Канат Керезбекович да дагы коллегаларым бул жерде 5% инициаторлары. Эки жакты тексак, эки жакты эле туура. Регламент бүгүн эле бузулуп аткан жок. Биз дайым бузуп келебиз. Келгиле 9%-ти 7%-ке түшүрөбүз деп 21 бул жерде депутат инициатор болгонбуз. Ошол мезгилде бардыгыңар не кылат экенбиз, сүйлөштүңөрбү деп мына жерде 7% баары сүйлөшүп алып, бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып баарыңар жазып алып мына жерде ызы чуу кылып атасыңар. Анда калтырып коелу 9%-ти. Ошо менен шайлоого баргыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. 3 окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде эки колдоп суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок, өзүбүздү көрсөтүп нерде кыйын болуштун кереги жок. Маселе ушуну өткөзүш керек, колдош керек. Болду. Болбосо күн тартибин алып 9 менен кеттик анда. Разбор кылып жата бергиле. Кеп регламенттин бузулганында болуп атты, мен түшүнөм да. Ушул боюнча айтып кетсем, урматтуу төрага, урматтуу комитеттин төрагасы, комитеттин төрагалары регламент 1 эмес, 20-30 тап бузулду. Бул өнөкөт болуп калды. Мен буга чейин комитетте стенограмманы алып келем каласаңар. Комиссия түзүп туруп регламенттин бузулуусун токтотуу боюнча маселени көтөрүп келем. Айыл өкмөттөрдү түш шайлоо жөнүндө мыйзамым биринчи окуудан өткөнүнө жактырылганына 3,5 жыл болду, 3 жылдан ашып кетти. Мен комитетте күн тартибине экинчи окууга киргизе бер деп айта берип уже жададым. Бардык элге айтып коеюн ушул жерден. Парламент болбой калды. Кайсыл мыйзамды каалаганын киргизип, каалабаганын просто эле четке да какпай күн тартибине киргизбей жатасыңар. Мына өкмөттүн отчету боюнча теге башка маселелердин отчеттору боюнча, башка прокурордун отчеттору боюнча мыйзам киргиздим эле. Канааттандырарлык эмес деген баа болсо кетирүү жөнүндө. Комитеттен өткөн урматтуу төрага. Жарым жыл болуп калды, күн тартибине кирбейт палатага. Эмне үчүн? Же бир депутат мыйзамы кирет, калганы кирбейби? Мына ушундай кош стандарттуулук көптөн бери биздин алтын чакылышта келе атат. Мына ошону эгер кааласаңыздар азыр комиссия түзөйүк. Мен өзүм эле бир 20-30 фактыны билем регламент бузулганына. Мына бүгүн ошол уже көтөрүлүп атат, чатакка айланып атат. Биздин парламенттин сапаты ошодон кетип атат. Двойной стандарт кругом. Ошондуктан азыр мен урматтуу төрага сунуш киргизем. Ушул регламенттин бузулганы жөнүндө, бузгандар жөнүндө чара. Регламент бул мыйзам долбоору боюнча регламент бузулган жок. Бузулган жок. Бардыгы өзүнүн жол менен кетти. Жол менен кетти, бардыгы өзү. Комитеттен каралган мага келип түштү, каралды деген. Ошол эле депутаттар кол койду, каралып берди, чечим чыкты. Чыкты, ошол комитетте өзүңүздөр да ошол жерде мүчөсүздөр. Экинчи микрофон. Рахмат. Дасан Рысбекович, эми жогору жакта айтылып атат, регламент бузулганбы, бузулган эмеспи? Регламенттин сакталышын талап кылган ар бир депутат эсиңерде болсун. Регламентте 10 секунд кошуп кой деген жок. Эгерде 10 секунд кошуп кой деп чакырып атсаңар, анда силер регламентти бузууга чакырып атасыңар. Эгерде тактыкка карай турган болсок, бул биринчи. Экинчиден, бул жерде 7%, анан 5% жөнүндө сөз болуп атат. Буну саясат кылып эмне кылабыз? Мына мыйзам биринчи концепциясы каралып атат. Ал мыйзамга 7% дегенге эртең бир депутат сунуш киргизип койсун, 5% кылып өзгөртүп бергиле деп. Комитет чечимин чыгарат. Бул жерде бул конституционный закон. Конституционный закон. Бул жерде депутаттар сүйлөшүп, анан кийин бул мыйзам кирди. Депутат, бул парламент ошол ар бир мыйзам долбооруну сүйлөшүп, бири-бирине баягы ошол оюна коштуруу үчүн аракет кылат. Эмне үчүн дегенде 80 добуш менен өтөт. Ал заранее даярланат. Же болбосо президенттин ой пикирин дагы билет. Өкмөттүн ой пикирин билет. Мыйзам ошентип талкууланат да. Анан 5% дагы, 7% дагы бүгүн алып келип аткан. Бул туура эмес.
Негизи мен өзüm оюмду эгерде билгиңер келе турган болсо. Биз сырттагы саясий күчтөргө алардын оюн билбей туруп, бул жердеги жогорку кеңештин депутаттары өзүбүзгө ыңгайлуу шартты бир журмулда ойлонбой элек. Шайлоо жакындагандан кийин биз өзүбүз каалагандай кылып кабыл ала беребизби? Же болбосо жага турган. Эгерде парламенттик мамлекет, парламентаризмди келечекте өнүктүрөбүз дей турган болсок, 9% эмес 11% кылыш керек. Ал бул эгерде бул жака келип иштеп микрофондон өкмөткө каршы чыгам деген бул элге жагат. Бирок парламентте келе турган партиялардын өзүнүн программасында өкмөт келечекте мамлекетти аткаруу бийлигин толук кандуу мен ээлешим керек деген ар бирин. Уважаемые коллеги, я вот смотрю, вы пытаетесь формат дискуссии перевести в поле обсуждения 5 или 7%. Я хочу прояснить. Давайте сейчас по содержанию законопроекта говорить не будем. Для этого будет обсуждение. Претензия к другому, к тому, что нарушена процедура. Нравится здесь большинству сидящих или нет 5%. Это нужно решать на комитете и затем на палате. В рамках процедур парламента. Давайте себя уважать как законодательный орган прежде всего. И обсуждать. А один законопроект, который нравится, согласован, так сказать, со всеми игроками, провести, а другой просто не рассматривать, это абсолютно недопустимо. Ни законодательно, ни с любой точки зрения. Потому что были общественные дискуссии, было обсуждение. И есть сторонники у 5% законопроекта, что барьер должен быть 5%. Почему это мнение не должно быть заслушано как отдельная законодательная инициатива, которая по регламенту поступила своевременно в Жогорку Кенеша в правительство? Я считаю, во-первых, процедуры нарушены. Во-вторых, именно комитет, он должен такие инициативы одинаковые собирать и рассматривать в едином режиме. Я тоже была председателем Конституционного комитета в 5-м созыве. Многие помнят, коллеги, что все законодательство с биометрическими данными связанное мы принимали. И как раз на уровне комитета мы вот такие вопросы решали, гармонизировали. Разные мнения обсуждали и выносили на палату, и палата принимала решение. Но мы не тормозили, извините, одну инициативу, чтобы ее похоронить где-то в недрах парламента или правительства политически, а другую вытащить. Об этом речь. Не о пороге, который вы сами будете решать, какой он будет. Это во-первых. И во-вторых, в отношении соблюдения процедур, я считаю, все же регламент нарушен. Это должно быть расследовано, во-первых. И во-вторых, давайте не будем превращаться в секретариат правительства. Если заключение правительства задерживает, нужно об этом сказать. Уважаемый Турагай, сделать замечание премьер-министру. И за то, что своевременно заключение правительства не дают, за то, что, извините, матерятся в зале Жогорку Кенеша, вот на этом... Рахмат. 5-ші микрофон. Республикада жүр Женчурой. Мен биринчиден маселени башка плоскостька которбосоңуздар. Маселе 5%-ды өзүнүн ирети менен каралсын дегенди талапты коюп атабыз. Ооба, көп жолу биз жолугушуу болдук. Бир караңыз. Мейли келип калыптыр. Бир караңыз. Ким кандай позициясын жалпы жыйын чечсин. 5-ге, 7-ге жалпы жыйын чечсин. Бирок сиз эмес. Комитет милдеттүү караганга деп туруп биз сунуш бергенбиз. Көп жолу сүйлөшүүлөр болгон, маселенин башка плоскостька. Анан кээ бир балдар бүгүн катарсис болуп атат, бир Атамбаев убакта мындай болду дегенде болупчу. На полусогнутых икрамга чуркап жүргөндөр алиге чейин эле на полусогнутых жүрөсүңөр. Токтоткулачы мындай бири-бириңерди. 9%-ды 106 добуш менен кабыл алынган. Ушул жерде парламенттик угуу болгон. Дастан Арсбеков отурган жерде Иса Шишимкулов өткүзгөн парламенттик угууну. Монтип бир күндө алып келе салып түрткөн эмес болчу. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерди урушпагылачы деп чакырайын деп атам. Анан тактап кетели. Биз бүгүн эки түшүнүктү аралаштырбагыла. Мен азыр 5%-ды өтсүн деген сунуш кылган жерим жок азырынча. Биз бир гана нерсе айтып атабыз. Регламенттин талаптары бузулган. Төрага баштап комитеттин төрагасы. Өкмөт мыйзамды бузган, корутундууну 4 ай бербей. Аппараттын жетекчиси мыйзам долбоору жылдырышка көмөк көрсөтпөгөн. Биз ушул мыйзам бузуулар жөнүндө айтып атабыз. Ал эми кандай ким дош берет, ар биринин өзүнүн эрки бар. Аны мен бузуулар боюнча азыр өзүм сөзүмдү айтам. Мен сиздерден суранат элем, улантып кете берели, мейли бул долбоор чыкты. Бирок кечээ күндө күн тартипте жок болчу да. Же бул деле регламент бузуу эмеспи? Бул конституциялык мыйзам. Мен түшүнүп турам, пандемияга байланыштыруу болуп, кошо койдук бүгүн керек болуп атат деп койсок түшүнөт элем. Ошондуктан мен ойлоп атканым, шашпагыла 90-120 дош бере берсин дошту.
Ар биринин өзүнүн ыктыяры. Бирок эрежени бузбайлы. Тартипти бузбайлы. Анан анча мынча урматтуу төрага, урматтуу комитеттин төрагасы моюнга алгыла каталарды. Эмне эле көгөрөп туруп алдыңар? Жок, мыйзам бузулган эмес. Бузулган. Мейли сотко бер деп айтышыңар мүмкүн. Сотко бербейм мен. Мен бетиңерге айткам жетишет ошол. Абийли болсо түшүнөсүңөр, болбосо жок. Бул жерде мына ушул мыйзамды авторларынан, демилгечилерден биримин мен дагы. Анан бул жерде ушул мыйзамды 9% барьер 9% маалда коомчулук, ушул сырттагы коомчулук, оппозиция дагы ушул 7%-ти мындай каалап, ушулардан дагы инициатива чыккан. Мына ушуну коомчулук каалаган үчүн алып чыгып атабыз бул мыйзамды. Бирок мына жерде популист болуп чыгып алып азыр кыйкырбай 2017 жылы 9% кабыл алып атканда ушул жерде чыгып 5% деп кыйкырбай белеңер. Азыр эми бул жерге келип алып популист болуп кыйкырбай. Ошондук үчүн мына бул мыйзамдардын бардыгы регламент сакталган, тукумдан мындай жумурткадан кыр издебеш керек бул жерде. Рахмат.